чакырып келип атабыз. Бул Юсупов Расулбек Токонович менен тааныштырып кетейин. Мамлекеттик инспекциянын өнөр жай экологиясын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы, чоң рахмат бергениңиз үчүн. Кийинки бизде отурган Асанбай кызы Мээрим, Кыргызгидромет центрдин директорунун орун басары, чоң рахмат келип бергенге. Анан мен жанында отурган тобокелди алдына алуу улуттук платформанын секретариатынын жетекчиси Алимбек Айдакеев. Чоң рахмат келип бергениңерге. Эми бизде ушу көрүүчүлөргө суроолор пайда болуп атат. Алардын алдынан, ошо көйгөйлөрдүн алдынан кыскача өзүңөрдүн уюңар жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, сизден баштайлы. Биздин мекеменин аты эле өзү айтып атат, улуттук платформа тобокелди азайтуу. Ушу тармакта биз иштеп атабыз. Бул жарандык бул келечеги кенен улуттук платформанын келечеги кенен ордуна коюш керек, ордуна келиш керек деген этапта турабыз. Көйгөй маселелерди каралып чечип атканы көбүнчөсү уюштуруу жумуштары болот. Азыркы күндө жок. Биздики мындай айтып койсок, кыска айтып койсок, бул биз на стадии развития. Башында. Негизи кандай пландан ошо көйгөйлөрдү айтып эмне иш алып барасыңар? Биздики бүтүндөн тышкарыдагы көйгөй маселелер көп. Чоң ООНдон кабыл алынган конвенциялар бар, меморандумдар бар. Ошол кыргыз биздин республикада кайсы жол менен кабыл алыш керек, ошол менен кандай аткарыш керек, тобокелди азайтуу боюнча. Байкоо жүргүзүп, программалар түзүп, анан көп уюмдарды аралаштырып, бириктирип, ошол деген жөнгө коюш керек. Эң чоң милдетибиз ушул улуттук платформага мисалы айтканда мамлекеттик структурадан тышкары жергиликтүү бийликтен кириш керек, общественный организация, профильный общественный организация, анан эл аралык уюмдар кирип, ошол маселелерди коюп, чечкендей программалар түзүп алып келиш керек. Бул кара түтүн деле эмес, бул деле өзгөчө кырдаалдардын түрлөрүнө жараша болот. Ошону менен жумуштарды алып кетебиз. Айтыңызчы, силердин уюмуңуз кыскача эмне иш менен алек кылышат? Анткени кайсы мекемеге киресиңер? Хорошо, рахмат. Биздин Кыргызгидромет өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында структуралык бирдикчеси болуп саналат. Биздин негизги 3 милдетибиз бар. Бул калкты табигый гидрометеорологиялык курулуштардан коргоо максатында бизди курчап турган табигый чөйрөнүн абалына мониторинг жүргүзөбүз. Калкты жана аткаруу бийлигинин тиешелүү чечимдерди кабыл алуучу органдарын гидрометеорологиялык маалымат жана бизди курчап турган чөйрөнүн абалы тууралуу маалымат менен камсыз кылуу. Үчүнчү чоң милдетибиздин бири бул улуттук гидрометеорологиялык маалыматтын базасын түзүү жана аны башкаруу. Бул маалыматтык фонд өнөр жай, чарба объектилерин долбоорлоодо, курууда, экономикасын өнүктүрүүдөгү стратегиялар түзүүгө талап кылган. Бул максаттарды, бул милдеттерди аткаруу максатында метеорологиялык, гидрологиялык, геологиялык шарттарга, кар көчкүнүн шарттарына карталар түзүлөт, андан тышкары жердин бетиндеги суунун сапатына, абанын сапатына, в том числе радиоактивдүү абалдардагы бакылоо жүргүзүлөт.
маалыматтарды топтоп, карап, жалпылап тиешелүү органдарга жеткирип турабыз. Чоң рахмат, Расул Мырза, мен сизди билет ушу экотех инспекция көп жылдан бери тажрыйбаңыз бар, иштейсиз. Ошо сиздин уюмуңуз жөнүндө айтып берсеңиз көрүүчүлөргө. Биздин экотех инспекция уюшулганына быйыл 9 жыл болот. Мынакей. Билесиздер, 2012 жылдын 20 февралында токтом менен уюшулган өкмөттүн алдындагы инспекция болуп. Быйыл 9 жыл болуп атат. Ушул 9 жыл ичинде биздин инспекция өзү экологиялык Ошо дүйнөлүк жүзүндөгү шаарлар боюнча Бишкек шаары 1-орунда турат. Эң түтүн боюнча. Мындай караганда, же бизде бир жагы карасак, өнөр жай жок болсо, мисалы жана Ухань, Кытайларда турат экен, 8-9-орундардачы. Бирок эмне үчүн ошондой болуп атат? Ошо көйгөйдү айтып бере аласызбы? Силердин баягы стандарт бар да деңиз, ошо себептери. Муну биз толугу менен четке калбайбыз, анткени анда учурлар чындыгында бар. Ошол маалыматтарды камсыз кылган датчиктер же жабдыктар дейбизби, алар ошо ар мүнөт сайын же ар 10 мүнөт сайын маалыматты берип турат. Ошол датчиктин жанында кандай бир булганыч болсо, бир автоунаа иштеп турган болсо, ошонун түтүкчөсү, ошону деле көрсөтүшү мүмкүн. Бирок жалпы шаардын абалын айта албайт. Ар бир жерде жайгашкан точкадагы ошол жердеги абанын булганышын абалын айта алат. Ал да ошондой, башка дүйнөлөрдө да ошондойбу? Жок, башка дүйнөлөрдө дагы. Биздин стандарттар боюнча бул ошо СНГдагы гидромет кызматтарынын арасында кабыл алган стандарттар боюнча нормативден бир эсе жогору болгон учурда бул абанын сапаты көтөрүлүү, деңгээли көтөрүлүү деп эсептейт. 10 эсе жогору болгондо бул жогору бизде ушул тор жагы маалы деп айтабызбы, отопительный сезон. Кышкы ошо жылытуу маалда 10 эседен жогору болгон учурлар дагы кездешет. Анан сиз айтып атасыз, эмнеге мындай абалга келип калып атабыз? Биз Бишкек шаары өзүнүн географиялык жайгашуусу боюнча мындай ойдунда жайгашкан. Ойдунчада жайгашкан. Падина деп айтасыз. Андан кийин ушу кышкы мезгилде биздин байкоолор боюнча метеорологиялык жагымсыз шарттар көп орунда. Мисалы, андан тышкары кышкы убакта температуралык инверсия дагы көп орун алат. Мисалы,
жогорулаган сайын абанын температурасы төмөндөш керек. Жогорулаган сайын аба муздагыраак болуш керек. Температуралык инверсия орун алганда ушул кыш сезонунда кээ бир күндөрдө эгер Бишкек шаарында 750 турган болсо, абанын температурасы 2000 метр бийиктикте плюс 17 градуска түшкөн. Демек биз менен өйдө жактагы абанын температуранын айырмасы 17 градуска чейин жеткен. Бул өйдө жакта абанын алмашуусуна, таралышына, таралбай кармалып турушуна негизги себеп болот. Демек, ошол жакта чыгып аткан бардык булганыштар, ошол эле ар кандай заттар тарап кетпей, ошо капкак сыяктуу болуп кармалып калат. Жакта аралашып кетпей, жогору жакта жайылып кетпей, топтоло берет да, анан жанакындай кара слой пайда болуп. Чын эле ошо жанагы чыгып аткан заттарды берип аткан жанагы себептерин айтып ошондон бу. Проблемасын биз тарыптарыбызга биз ылайыкташтырып, выбростарыбызды ошо бугочуларыбызды азайтышыбыз керек. Биз кайра алардан ыңгайлашабыз. Рахмат. Стандарттарды биздин географиялык жанагы шамал үйлөбөйт же жанагы аралашып кетпейт. Демек, мындан да катуу стандарт алыш керекпизби? Ошого оюңуз кандай? Негизи биз эми мыйзамдар кабыл алынганда мына айлана чөйрөнү коргоо, атмосфералык абаны коргоо боюнча деген экологиялык экспертиза бир топ мыйзамдар бар да, экология маселесинде. Негизинде жумуш ошол мыйзамдар негизинде аткарылат. Бул негизи булганган бардыгыбыз эле билип атпайбыз, көрүп атабыз. Бул бүгүн эле пайда болгон маселе эмес да, бул анысы деген кара түтүндө пайда болгон. Айрыкча кийинки акыр көбөйүп кетти да, бунун бардыгы коомчулук деле билип атат. Мына гидромет деле булар көп жылдык жыйынтык да буларда. Ошол булар деле айтып атат. Кийинки учурда, кийинки акыркы жылдарда. Анан эми мына биз бардыгыбыз эле билебиз. Мына сиз өзүңүз айтып атасыз. Мен мына өзүм эколог. Практикада мына көп жылдан бери иштейм да мага. Анан бул смог деген, кара түтүн деген, бул бүгүн деген Союздун убагында да болгон. Сиздер билесиздер бул. Союздун убагында болгон. Просто көлөм аз болчу. Ал эмес мына былтыркы жылдагы пандемия учурунда карантин болуп бүт комендант саат киргизилди да. Ошол убакта да смог болгон, туурабы? Ошол убактарында бар. Ошол убакта да болду. Элдер айтып атат, ошол убакта таптаза болуп калды. Жок, андай болгон жок. Бизде турду ошол убакта деле болду. Просто азайды. Ошон үчүн бул жана мэримдин айтып атканына туура. Биздин географиялык шаарыбызда да ошого бир топ ылайыкташып кеткен деп айтсам. Анан эмес азыркы мезгилде мына шаардын четиндеги жаңы конуштар. Билесиздер, мына Союздар 90-жылдары бардыгы эле жашыруун эмес да. Элдин чынын айтканда көмүр алганга болгон эмес. Бардыгы жанагы электр жылыткычтарды колдонгонбуз да. Ошондой болгондон автотранспорт аз болчу. Аз болсо бул көмүр жагып атышат. Анан ал көмүр кайра келип, жогору жакта аба да, жылуу аба. Астында муздак аба. Бул физиканын закондордун ошо. Ал муздак абалы көздөй түшөт. Ысык аба болсо өйдө жакта болот. Ошондон смогтун болуп атканына бир жагы, бир маселе ушул да. Эле шылтоо да, тиги бирин эле тиги автоунаа айдоочуларга шылтайбыз. Ооба, аякта да көйгөй бар. Анткени мен ошо стандарттарда кармабайт. Бизде унаа жүргүчүлөр унаа менен жүрүп аткан ошол эле биздин маршрутка дейбизби. Бирок аналайсак алар деле акыйкатсыз болуп калбайт, алар деле күнөөлөп аткан. Анткени мен жана мына көмүр жагып атат. Көмүр жакканда жашоодон көмүр жагышкан жок. Бул эң арзан болуп атса, үчүнчү жагынан газга өтүп атабыз, ал өтсө анысы мисалы 18 сом болуп калды элгечи. Азыркы 1 кубометр, кандай канча акча кетет, каржыбызда акчабыз жок болсо. Үчүнчүдөн жана өнөр жай
Жок, кээ бирөөлөр жанагы отходдорду түтөтүп, бизде жанагы таштандуу свалка деп атпайбызбы? Ошол жактан эми көп, мындай айтсак, көп себептери бар. Ошо сиздин оюңуз боюнча буну биринчиден кандай чечиш керек дегенде муну кичине түшүнүк керек да. Шаардын өсү бул урбанизация дейбиз. Мына 49-54 конуш болду, жаңы конуштар. Шаарыбыз өсүп атат. Бул урбанизация деп коет. Урбанизацияда бул жерде эки бири-бирине байланыштуу, бири-биринен алыс кетирбеген эки фактор бар. Бул деген шаар өсүп атканда экономика өсүп келатат дегенде экологиянын таасири чогуу өсөт. Проблемалар. Onu деген бул кара түтүн бул бир эле источник эмес, бир эле проблема эмес. Бул деген комплекс проблема. Себеби дегенде бир чет деген айтканда бул ТЭЦ дейбиз, бир чети полигон деп атабыз, бир чети транспорт деп атабыз, бир чети конуштар деп атабыз. Бири-бирине мондай эметпей бул деген шаардын өсүп келаткан мезгилиндеги өзүнүн чоң проблемалары. Мындай проблемалар Бишкек шаарына эле караштуу эмес. Европа шаары деле, Азияныкы, Африканыкы деле проблемаларды ар кандай мезгилде өткөн. Мисалы, Лондондо алганда 60 жыл мурун алардын проблемалары биздикинен бир 5 эсе көбүрөөк болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң биринчи бул Расул айткандай межведомственный комиссия түзүлүп, группа экспертов түзүлүп, аяка деген общественный организациянын эксперттери кирип, ошол жерде бир мындай жакшы бир анализ кылып, талкуулаш керек. Бул комплекс проблем, урбанизация менен чогуу кандай маселени мындай тапсак болот деп. Азыркы күндө Бишкек шаарында былтыр башталма, ковидтан токтолуп калды. Бирок 10-дун проектisi башталып атат. Бишкек шаарында мэриясында чоң группа түзүлдү. Бул группа биринчи этапта бул өзүнүн проблемаларын ортого салгандай исследование жүргүзөт. Бул деген кара түтүн эле проблема эмес шаарда. башка Транспорт, здравоохранение, социальное, логистика, толтура проблема. Ошо проблема бар деген буюрса, ушу проект жакшы жүрүп калса, адистер катышып, ошоно деген проблемалар баары чыгат да. Комплексно. Биринчи этапта бул шаардыктар өзүбүздү оценка беришибиз керек. Кайсы жерде проблемалар көбүрөөк? Мен билгенде шаардын ичинде 24төн кем эмес проблемалар бар. Бул кара түтүндөн тышкары. Ошондуктан устойчивость городов деген чоң 10дан кабыл алынган программа бар. Ошол программага Кыргызстан кирип, Бишкек шаар пилот катары кирип, ошо проект менен жакшы иштеп, жакшы мындай жыйынтыгын алганда ошондо стратегия болот да. Мындай келечекте ошол проблемаларды кандай чечиш керек деген. Ошоно деген мамлекеттик структуралардын катышканы, эксперттер катышканы бул туура болот. Себеби дегенде муну деген толук айтышыбыз керек. Бул смогтун проблемасы кайсы жерден көбүрөөк чыгып атат? Жолдору кандай бар чечкенди? Мисалы, технический жолдор бар. Көп шаарлардыкы элементарный. Биз айтып атабыз кээде бул адистер толук айта албай атат деп, же биз айта албай атабыз деген сөз эмес. Проблеманы комплексно чечип, ачык чечилсе, ошоно деген тиги организациялар, эксперттерге катышып туруп эле мындай чечкен вопросторду көтөрүп, ошо программаны түзүп алып чечиш керек. Бул комплекс проблема болгондо, значит комплексно чечиш керек. Мен Бириккен Улуттар оюн программасы калса, ошол жактан каржыланабы же биздин мамлекет ошо программаны каржылаш керекпи? Эме турат. Шаардын бүт көйгөй проблемаларын ортого салыш керек. Ошо боюнча. Кайсы жерде эмнебиз бар, оценка кылып, өзгө шаардыктар өзүлөрү оценка беришет. Оценка бергенден кийин, андан кийин ошо чечкенде кандай жолдору бар. Анан биз жерде аналогия менен беребиз деп атат. Мисалы, Кишинев шаары жакшы маселелер чечиптир. Бухарест шаары жакшы проблемалар чечиптир. Швецияда шаарында жакшы вопростор чечилиптир. Ошолордун шаардык турган адистер биздин Бишкектеги ошол группага катышкан адистер менен чогуу мындай онлайн тренинг кылып, анан бири-бири менен обмен кылып туруп, анан ушундой астага кандай кетебиз дегенде жолду келечекте буюрса 1 жылдын ичинде иштеп чыккандай ошол проект башталды. Ошону деген
Мен каалам ошо группа жакшы иштеп, мындай бир жакшы бир стратегияны кабыл алса, кийинки этапы болот. Бул деген мэриянын немеси адистери болуп атат. Анан эми могу мамлекеттик өкмөткө караштуу органдар деген аларга ошо технический вопростор менен жардам бергенде ошондо деген вопрос. Демек, бизде ушуга чейин ошону комплекстүү карап, изилдөө жүргүзбөптүр да. Ошондой болуп атпайбы? Бияк менен сөз менен. Эмне үчүн анда? Деги эле бул Бишкек шаары эмес да, бизде Ош шаары, башка региондордо шаарлар бар. Ошол жерде деле көп ушундай түтүн менен жүрүшөт. Эми баягы биз шаарда көп жашаган үчүн эле биякты көтөрүп атабыз. Биз башка региондордо ушундай көйгөй барбы, же ошо Бишкек чүйөрүндө да бар. Эми биздин Бишкектегидей эмес, көлөмү аз жакта деле. Ал жакта да биздин азыр инспекторлор иштеп атат, бул кара түтүн боюнча. Аларда деле ушул сыяктуу пландар эмне үчүн көтөрүлөт? Элге баягы мурдатан бери изилдеп ушул айтып атпайбы, изилдеп гидромет берип жүргөн да. Просто кийинки мезгилдерде көбөйүп кетти деп айтып атпайбы? Быйылкы жылда мына суук катуу болбоду, жанагы эле айтып аткан сөз. Сууктун айынан да ортолукта жанагы смог болуп кеткен болот. Инспекция толук мындай изилдөө жүргүзгөн эместен эмес. Себеби комплекстүү оценка бул деген бир күндө болбойт, 2 күндө болбойт. Мындай комплексно караганда эмнени караш керек дегенде. Мисалы, жол боюнча проблемалары илгери эле билчү, кара түтүн боюнча проблемалар бул илгертен келаткан стандарттарды караш керек, башкасын караш керек. Новый виды оценки есть, новый методики оценки есть. Ошолор деген киргизип туруп дагы бир Бишкек шаары бүгүнкү күндө мына канча жылдан бери бир комплексный мындай эл аралык менен колдоп турган бир оценканы кылып алса, анан элдин кандай чечиш керек проблемаларды. Себеби ар бир проблема мезгил сайын көтөрүлүп атпайбы? Жайында деген суу арыктарда жок деп бир вопрос чыгат. Же бир жерде көп болуп калса, бир жерде аз деп. Бир жерде инфраструктура чыдап атат, бир жерде чыдабай атат деп. А бир жерде деген толук мындай чогуу бир комплексный оценка кылып, анан проблеманы койгон. Но бирок муну элдин, шаардык тургундардын бир түшүнүгү болуш керек. Шаарыбыз өсүп чоңоюп атканда, канча стройка жүрүп атат, жаңы объекттер кирип атат. Ошондо деген шаар чоңоюп аткан сайын проблемалар көбүрөөк болот. Ал деген бул деген динамика, то есть любое развитие экономики деп коет, ана улучшает экологическую ситуацию. Биз ошо ортосун кармашыбыз керек, максат ошо планда турат. Ортосун карашыбыз керек. Кайсы эмелерди Кыргызстанга алып келип киргизсе болот, кайсыны киргизсе болбойт. Ошон үчүн суроолор пайда болуп атат да, газды киргизиш керекпи же наоборот, жанакы азыркы умный печкалардын сыяктуу фильтрлерин карашыбыз керекпи? Ошондой бир ортодо мындай бир чечимге келишибиз керек да, бул с экономической точки зрения и с технической точки зрения дегенде. Бул деген айтып коюш жеңил, газга өтсөк анда жыргап калабыз деген сөз эмес да. Газдын баасын көрүп атабыз кандай деп. Шаардыктар көтөрө алабы, көтөрө албайбы деген сөз. Анан азыркы технология эмне дейт? Башка шаарлардын маселелери кандай чечилди? Же турбаны өйдөрөөк көтөрүш керекпи? Түн азайбайт да анда. Башка майда чүйдө предприятияларды, алардын инфраструктурасы кандай болот? Аларга стандарт жазып беребизби же алар өзлөрү декларировать этиш керекпи? Вот это стоит полный оценка дегенде. Ал деген биз деген мындай бир эмеге көнбөшүбүз керек да. Мына экотехинспекция барат да вопросту чечип коет деген сөздөн алыс болушубуз керек. Себеби ар бир жаран, шаарда турган жараныбыз деген өзүнүн салмагын кошуш керек. Полигонго переработканы эртерээк киргизебизби? Аяктын 20% түтүнү мыякка келбей калабы? Жана машинелердин, автоунаалардын система очисткасын жана катализаторлорду киргизебизби? Же Бишкекте чыгарып баштайбызбы, анын ордуна башка альтернативаны? Акылдуу мындай бизде балдар көп да. Ошон үчүн деген чем больше будет вовлечено людей в этот процесс.
баалоо жүргүзөсүңөр, бай жүргүзөсүңөр. Ушу негизги экология системабыз баары бири менен кымсыз байланышта бар да. Эгерде тиги айылдан алып деле айырда деле ошо эле көйгөйлөр бар. Анткени мен ошо автоунаалар көп металл кызгычтарды ыргытат, анымал жейт. Ошентип эле аны биз жейбиз. Керек болсо көп ошо зыян заттар менен эт менен деле бизге келет, аны жей беребиз. Ушундай да айлананан бунун баары менен биздин көрчүлөрдү коопсуздангандыр. Бул биздин ден соолук. Жанагы кара түтүн деп атабызбы, биздин абабыз таза эмес болсо биз ошончо ооруйбуз. Өзгөчө ошо оорулар көп болот. Бул биздин жаныбызды, мындан айтканда, ошо экологияга канча балта чапсак, ошончо биздин өмүрүбүздү айтып атат. Аны биз албетте бул ушу маанилүү негизи экологиябызчы бул. Керек болсо ошол эле шаарда жанагы көп комплекстен көп да жанагы эле таш жолдорубузду таш менен эме анысында же билбордторду туура эмес ачык тууралар айтып берсе көп да. Жайлоодогу көйгөйлөр бар. Көп жайлоо кетсе, анда жаныбарлар менен дагы чегараланып, алардын айыл тамактанган жерлерине дагы кирип кетти кол салып, анан кайта эле ошентип эле айланып эле деги ошо байкоо жүргөндө силер баягы аба ошондой кандай бир жабдыктар жетиштүүбү? Ошо жана айтып атпайбызбы, биз көбүнчөсү эле ошо эл аралык уюмдар жардам берип, дөмөрчү болуп эле алып берет биздин мамлекеттерге. Биздин ушундай мамлекет бюджеттен кандай бир каралып, ошо байкачу борборлорду же ошо силердин адистериңер кандай абалда, ошо силердин уюмуңар жөнүндө кичине айтып берсеңиз. Жетиштүүбү? Жана камсыз кылгандай. Биздин ошо абанын сапатына мониторинг жүргүзүүчү республика боюнча 15 стационардык постубуз бар. Анын 8-өө Бишкек шаарында жайгашкан. 7 стационардык пост, ал жерде кол менен иштетилет, ручной режим деп айтып коебуз. Анан лабораториядан анализ жүргүзүлөт. Бул ошо Советтер Союзундагы стандарттарга туура келген стационардык пост деп атайбыз да. Ал посттор ошо Союз убагында шаардын калкынын санына, шаардын территориясына, аймагына жараша тандалып коюлган да. Жолдун боюна, микрорайон жактарда элдер жашай турган парктардын жанында, анан кийин ошо өнөр жай зоналары деп коебуз, ошо ТЭЦтин тегерегине ошону тандап ошондой коюлган. Учурда бул посттун баары шаардын ичинде калды. Ал эми шаар чоңойду дагы, шаардын чет жагынын абалын биз биле албайбыз да. Бирок ошо сиз айткан эл аралык уюмдардын жардамы менен бир автоматтык станцияны орноштурганбыз. Бул станция 16-жылдан бери иштеп келет. Анын айырмасы ошо ар бир 10 мүнөт сайын маалыматты фиксировать этип, байкоо жүргүзүп турат да. Азыркы учурдагы биздин Бишкектин аймагына миллиондон ашык калкы саны бар болгондугуна ушундай автоматтык станциялардан кеминде 10-12 керек. Учурда бизде 8-өө, анын ичинен 7-өө стационардык да. Толук байкоо жүргүзбөйт, ошондой кол менен ручной режимде иштейт. Башка шаарларыбызда бул Чолпон Ата, Токмок, Кара Балта, Ош шаарларыбызда 1, кээ бир шаарларда 2ден ушундай постторубуз бар. Толук шаардын абалын айтуу үчүн бул аздык кылат. Бишкек шаардык аздык кылат. Ооба, башка шаарлардыкы тоже аларда 1ден 2ден болгон үчүн ал абдан. Ал эми Бишкекте 8-өө, ал дагы аздык кылат, анткени биз уже миллиондук шаарбыз. Ошо миллиондук шаарга кеминде 10-12 керек. Толук абалын айта алыш үчүн. Бизде бир автоматтык станция, анан 7 стационардык пост, бирок ал дагы маалыматтарды берет. Расулбайке айтып кеткен жана өкмөттүн планында бул пунктта каралган. Ошо толук мониторинг жүргүзүү үчүн ушундай постторду алышыбыз керек, станцияларды орнотушубуз керек деп. Бирок бул станциялардын баасы абдан кымбат болгон үчүн, анан былтыркы ошо биздин ковидке байланыштуу шарттар менен сатып алууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Бирок быйыл Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен бир аз арзаныраак, бул профессионалдуу станция эмес, бирок датчиктерди орнотуп атабыз Бишкек шаарынын 50 жеринде. Новопокровкадан Сокулукка чейин, жана Южный магистральдан Ылдый Аби жолуна чейин ошо шаардын бардык
аймактарын камтып 50 жерде датчиктерди орнотуп атабыз. Бүгүнкү күндө ал датчиктерди иштетүү, калибровка иштери жүрүп атат. Ушу февралдын аягына чейин маалыматтарды онлайн режимде чыгарабыз деп пландап атабыз. Бирок бул датчиктердин берген маалыматынын сапаты профессионалдык станциялардан төмөнүрөөк. Аларды калибровка жүргүзүп, ошонун маалыматтарын жакшылап талдап туруш үчүн дагы бир нече ошондой профессионалдык станциялар керектелет. Адистер жетиштүүбү? Биз билебиз, мамлекетте аябай өзгөчө жаңы барып иштегендер 7000ден колдун алат дегенде, ошо кандай жетиштүү кадрлар? Учурда бул ошо автоматтык байкоолор Кыргызстанда жаңыдан ишке кирип аткандыгы үчүн адистерди кайрадан үйрөнүү жана квалификацияларын жогорулатуу иштери жүрүп жатат. Бирок биздин атайын башкармалык бар Гидрометте. Ал учурда адистер тармагыбызды кеңейткен сайын дагы адистерге муктаж болобуз. Бирок Кыргызстанда бул тармакта билим бере турган биздин жогорку окуу жайларыбыз бар. Кайсы жерде? Мисалы мен өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетин бүткөм. Аякта инженердик экология факультети бар. Андан тышкары биздин улуттук университетибиз, Кыргыз-Орус Славян университети, агрардык университет жана башка университеттерде, көптөгөн университеттерде бул тармакта адистер даярдашат. Расул мырза, айтып атабыз, бизде ошо Бишкек шаарда эле негизи биз ошо Чүй областында эле Токмок, Карабалта негизи жана зыян шаарлар болуп калат да. Ал жерде кандай? Анан мисалы ошо көп жерлерде жана цехтер бар, кандай бир өнөр жай кичинекей болсо дагы качкарка деп атпайбызбы, жылытуу, ошолор көп зыяндарды кетирип атат. Эгерде ошо нормадан ашып кетсе, силердин жана функцияңыз эмне? Кандай бир айып салынабы, же ошо айып салынган чын эле пайдасы барбы, же ошо айыптын көлөмү кичинекейби иштеп аткан? Биринчиден жана сиз айтып аткандай ошол баардык эле ишканалар биринчи айтсам, бул экология экспертиза өтөт да. Долбоор заключенияларды алат, ошонун негизинде анан курулат. Андан сырткары ал иштеп баштагандан кийин булар экологиялык паспорт деген бар да, экологиялык паспорт болуш керек. Экологиялык паспортту баардыгы ошол жердеги көрсөтүлөт. Канча сфералуу, канча зыяндуу заттар чыгарылат. Мисалы үчүн саркынды суулар канча агып чыгат, канча таштанды, мисалы үчүн калдыктар, өнөр жай калдыктар, тиричилик таштандылар чыгат. Ошонун баардыгы экологиялык паспортто көрсөтүлөт. Анан жана мен жогоруда айткан мыйзамдардын негизинде ошол ишканалар баардыгы жанагы курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинен атайын уруксат, спецразрешенияларды алышат, уруксаттарды алышат 1 жылга бирден ошол паспорттун негизинде. Анан биз мисалы үчүн текшерүү менен барганда, азыр билесиздер, субъекттер текшерүү боюнча атайын мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын негизинде текшерүү жүргүзүп, 1 жыл мурун пландар түзөбүз, азыр мораторий болуп, негизи тартуу ошол пландарды түзүп, макулдашып, экономика министрлиги менен ошол негизинде барабыз. Анан ага биз текшерүүгө барабыз деп мен айтып кетейин бул жерде. Барып текшерүү жүргөндөн кийин биз дароо эле аларга биз чара колдоно албайбыз. Эгерде кемчиликтер боло турган болсо, биз оңдоо боюнча беребиз. Оңбой турган болсо, анда биз жана администрация, анан дагы аткарбай турган болсо, анда биз ал ишкананы токтотуш. Ошо токтотобуз, оңдосо анда иштейбиз. Анда билет турбайбы? Ишмерлер жанагы зыян заттарды өрттөп, кандай бир чыгарып анан силер келгенде ошо кандай анткени мен жанагы эле азыр видеолу тармактарда жүрүшөт, капкара түтүндөр жана ишканаларда чыгарып атат. Эми силердин кандай болуш керек ошо силердин кызматыңар? Эми могул маселе болгондо элден арыз, бирок биз жана элдин арызы болсо, кайрылуулар болсо
планы берген. Мен аны уже айтпай эле эч кандай арыз менен экономика министрлигине берет да. Ошо 3 күндүн ичинде барып жана көрсөтүлгөн маселенин баарын текшерип. Мончолордо. Мончолор деле архитектурлук стандарт менен карабай кошунасына буалына жабыштырып кара түтүн ошо чөйрөдөгү көчөнүн баарын түшүрөт. Эми ошого дагы мисалы силерге кайрылса, силер чара көрүнүп турбайсызбы? Аябай. Силерге жанагындай берсе, элден келдиби? Мына азыр биз кат жазсак, менин кошунам же бу жерден көрүп калдым дегенде силер барып эле айыптап салган болбойбу? Демек анда мыйзамдарды өзгөртүш керек. Кандай? Силер кандай ойлойсуз? Мындай тез чара. Анткени мен бизде болуп атат, мамлекет алсыз болуп атат бир жагынан, жанагындай өз убагында алдына алып, кандай бир чаралар көргөзгөнгө. Жанагы биздин ишмерлер болобу, же жеке менчикте болобу. Кандай керек? Силер кандай бир жардам көйгөйлөрдү көтөрүп, ошондой функциясын ачып берет. Бул жөнүндө в принципе жана межведомственный комиссия түзүлүп туруп, мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек болсо, регламенттерге киргизүү болсо, бул жерде өтө деле проблема жок. Уюштуруп просто убакыт керек. Ошо мыйзамга өзгөртүү киргизип, кимге полномочия бериш керек? Бул экоинспекциянын Бишкек шаарында өкүлүнө илгери жана экологический милиция деген бар болчу эле, аларгабы ал вопросун чечимде эле, бирок мыйзамга өзгөртүү киргизиш бул жолу деген бүгүнкү күндө жеңил эмес. Өзүнүн убактысы бар, өзүнүн регламенти бар, ошо боюнча киргизсе болот. Себеби дегенде бул жерде жарандыктагы ответственность турат да, бул жерде мындай мышык менен ит ойногондой болбош керек да мыйзамда. Ошол эле өнөр жай цех ачылып же кичи мекеме ачылганда адамдын өмүрүнө же жаныбардын өмүрүнө зыян келтирүү бирдемени чыгарса, өзүнүн мыйзам чегинде бүгүнкү күндө өзү деген декларация бериш керек буларга. Өзүлөрү декларацияны бериш керек. Бүгүнкү күндө онлайн декларацияны берип коюш керек. И мыйзамды бузбаш керек. Бар, анан ошо деген мун деген комплексна чечип туруп, ошо предприятияны ачып аткан адам дагы жоопкерчиликке келиш керек. Буларды курчап койгону себеби дегенде, булар деген бул жерде бирөө деген жазып, могу жерде кара түтүн чыгып атат, теңшерип бериле, айып салынат, ошто дегенде булар айтат, мыйзам чегинде жол жок. Мыйзам чегинде жол бар болсо, булар деген кылат эле дегенде. Негизи проблема чечиш үчүн эки тарапта мындай мышык менен иттин ортосунда оюн болбош керек. Иштеп аткан мекеме деген фильтрлерин коюп, дозировка эмесин канча көлөмү чыгып атат, чыкпай атат деп адистер чыгырып келип өлчөп бериле деп туруп өзлөрү декларация берип коюш керек. Бул бир чети. Экинчи чети, буларда деген действительно ошондой чыкса, бирөөдөн арыз түшсө же өзлөрү көрүп эметкенде айып салганда не обязательно аларга барып теңшерит дегенде. Фиксация барбы? Айыпты деген бериш керек. Толугу менен бериш керек. Жоопкерчилик себеби деген быйыл мына мэрим айтып кетти, Бишкектин Чүй тегерегинде мындай аба ырайы өзгөргөн боюнча уникальный бир чети элге ушундай таасир берген ситуация болуп калды. Астында сук келди деп түшүнгөндөй болуп атабыз. Үстү ысып, ошоно деген аба бир жерде 20 күндөн ашык бир жакка монда туруп алды аба. Кара түтүн ары бери ойноп эле. Эч жака кетпей эле туруп калды. Бул деген Бишкек шаарындагы турган адамдардын ден соолугуна таасир берди. Шаарларда жана очиститель воздухта магазин түгөнүп калды. Бир жуманын ичинде. Мындай ситуацияны дагы карап туруп угадывать этиш керек да. Бул жерде ошон үчүн мен айткан сөзүм оюн болбош керек. Келечекте мына көчө указ, президенттин указы чыкты. Бүт мыйзамдардын инвентаризациясы кылынсын деп.
Ошонун негизинде группа түзүлгөндөн кийин, межведомственный группа түзүлгөндөн кийин булардын экспекциянын планы, өзгөчө кырдаалдар министринин планы, гидрометтин планы, башка структуралардын планы боюнча деген ошол мыйзамдарды бир карап чыгышыбыз керек. Мындай ситуация болбош керек. Шаар, Бишкек шаарыбыз тегеректе турган айылдарда мындай коопсуздук боюнча, ден соолукка мынча зыян берген ситуация болбош керек. Ошону чечиш керек. Исмаилова суроо берип аттыр. Кандайдыр бир ишканалар болуп жатыптыр, иш чаралар болуп жатыптыр. 22-жылы жаңы кара түтүн смог Бишкекте жок болот деп айта аласыңарбы? 22-жылы же канча пайызга азаят? Ким келип жооп берди? Айтыптыр тиги жакта. Жана план 40 пункттан турган план деп айтып атпайбызбы? Жерде бир топ маселелер коюлган. Ошол жана газдаштыруу деп атат. Бул жанагы комиссиянын курамында Газпром ишканасы да бар да. Азыр ошолор менен өкмөт тарабынан сүйлөшүүлөр болуп атат. Арзандатуу боюнча. Эгерде маселелер чечилип калса, анан мына коюп атпайбы жана жеке секторлорго. Ошол жерде кымбат экен да, бул тартып барган үчүн эле канча суммалар болуп кетип атат. Үйгө киргизген эле. Ошол маселеде ошол болуп атат азыр мэрия тарабынан. Бул негизи мэрия менен Газпромго жүктөлгөн негизги кара турган. Биз деле кошочобу, бирок негизи ушул жергиликтүү бийликке жүктөлгөн да, ушул жүрүп атат. Андан бул Бишкек жылуулук борборунун ТЭЦ-де газ өткөрүү боюнча азыр бир топ жумуштар аткарылып атат. Анан азыр мына көмүрдүн составын аныктоо боюнча атай иштер жүргүзүлүп атат. Баягы күнү атай үлгүлөрдү алганбыз биз, финансы полициясы менен биргеликте, билесиздер да, бул иш козголуп тиги болуп атпайбы? Ошол боюнча биз барып курамын аныктоо боюнча берилген. Туура көмүр жагып атабы, кандай байланып атат? Эми буюрса азаят. Аткарылса, мына планда аткарылса, план ишке ашырсак, жакшы эле азайыш керек. Процентин билбейм, бирок азайыш керек бул жерде. Жакшы эле план. Doğru баарыңарга бир ошо коомчулук менен эле башка органдар менен кандай тыгыз байланыш? Мисалы ошо айып салганда көп нерселер дагы аны аткарбайт. Бул же ички иштер министрлиги кереги кандай? Ошолор менен кандай тыгыз байланышкар? Негизи эле ушу баарыңарга жалпыда силер эл аралык уюмдар же болбосо мамлекеттик эмес уюмдар менен кандай? Анткени мен мына ошо мурдагы жылы мен өзүм деле билем, ошо кара түтүнгө каршы 19-жылда митингге чыгып атат. Мына быйыл дагы мурдагы жылда чыгып атат. Ошо менен кандай элге өз убагында маалымат берип дегендей, ошо байланышыңардын деңгээли кандай? Кыскача ошо айтып кетсеңиз, сиз баштап анан. Байланыш ошол биздин бардык эле мамлекеттик органдар жергиликтүү бийликтер менен, биринчи жергиликтүү жашоочулар менен түз иштеп атабыз. Жана сиз айтып атпайсызбы? Мончолорго, жеке мончолорго жанагындай ар түрдүү калдыктарды, жана тигүү сектордон чыккандар, резина жаккандарды, ушуларды түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Дайыма баягы кагаз жүктөлөрдү берип эл менен иштеп атабыз. Азыр бардык жерлерде мамлекеттик биз бардык жерде биз менен иштеген активдүү жарандар бар. Эгерде ошондой болсо бизге чалып, биз алар менен тыгыз иштеп атабыз. Мондай фактылар азайды да, мындай мурдагыдай резина жагып, анан мындай кылып түтөттү дегендер, ушул фактылар азайды. Буну айтып биз баса белгилеп кетишибиз керек. Бул жумуш бар. Анан коомчулук менен жакшы эле жумуш болот деп менин оюмча. Натыйжаларын бардык аткаруу бийлигинин органдарына жөнөтүп турабыз. Алардын ичинде экотехник инспекция, курчап турган чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиги, өзүбүздүн жетекчилигибиз, өкмөттүн аппараттары. Биздин ошо негизги максатыбыз байкоолорду жүргүзүп, анын натыйжалары менен маалымат менен камсыз кылуу элди жана органдарды. Андан тышкары ушундай информационный кампания деп койсо, маалымат берүү боюнча да иштерди алып барабыз. Граждандык активисттер менен да тыгыз байланыштабыз. Учурда алардын жана колдонгон датчиктерин стандарттарга туура келтирип, өзүбүздүн байкоо тармагыбызга кошуп, ошолордун
ошолордон алынган маалыматтардын сапатын жогорулатып, стандарттарга жакындатуу боюнча да ишти алып барып жатабыз. Граждандык активисттер менен ошо Ош шаарына дагы алардын датчиктерин биздикине тууралап, ошол жактан да маалымат алуу боюнча иштерди алып барып жатабыз. Биз бардык ошо коомдук уюмдар, активисттерге дайыма ачыкпыз. Маалыматты да айтып берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө дайыма даярбыз. Сизде байланышар барбы? Бизде кара түтүндөн тышкары дагы бизде андай общественный организация менен өзүбүздүн байланышыбыз бар, меморандумубуз бар. Ошолор менен тыгыз иштейбиз. Анан буюрса, могу кара түтүн боюнча могу Бишкектеги проекттин бурда эртең биринчи чоң встреча болот. Ошондо жумуш башталганда буюрса эми маалыматты устойчивость города боюнча кандай вопростор бар, кайсы жерде проблема бар, буюрса квартал сайын берип турабыз дегендей шартта турабыз. Атат ушу эми баягы элдин баары тынчтан ошо бийликте тургандар ушу көйгөйдү чечүүгө кандай бир өзүңөрдүн каалооңорду айтып кетсеңер, биздин көрүүчүлөргө бир кичине кыскача. Өзүбүздө сиз айтып атпайсызбы, өзүбүз баягы ошо табиятка кандай бир мамиле кылыш керекпиз, жүргөн турганыбызды оңдош керекпиз, катализаторлорду кесип салбай ошо менен жүрүш керекпиз же кандай бир, ата бизде баары эле мындай акча кылып алайын деп эле биздин бир жагы ийгертен кыргыздар мындай табият менен тыкыз болуп, мындай жакшы мамиле кылып, аяр мамиле кылып жүргөндөр бирпасты эле биз азыр заманда акчанын артынан түшүп алып эле мен азыр кылайын, анан башкалар кылсын, менин заманым эмес, балдарым заманым деп балта чыгып аткандар, ошо бир кайрылып айтып кетсеңер өзүңөрдүн каалооңорду көрүүчүлөргө. Жана катализатор жөнүндө бир айтып коеюнчу мен. Катализатор деген мына быйылкы жылы эле көбөйүп кетти. Сатып алам, катализатор кабыл алам, анан жана кесип атып ушундай болуп атат. Анан бул боюнча мыйзам жок экен да, мен ушу айтып коеюн. Ушу катализатор саткан боюнча мыйзам жок экен. Азыр биз өкмөт менен иштелип чыгып жана закон о внутренней торговле Кыргызской Республики деген мыйзам бар экен. Ошого өзгөртүүлөрдү киргизип, биз уже макулдугубузду берип жөнөттүк. Ушул жерде ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, катализатор менен иштей турганга да бир топ мүмкүнчүлүктөр болот. Эмне чакыруу кандай? Анан эми чакыруу эмне? Эл журтубузга айта турган ушул жаратылышты баарыбыз сактайлы да. Манас насаятында деле бир нерсесинде бар да. Табиятты менен татуу болуп. Анан биздин коомчулукта патриот жакшы жарандарыбыз бар, ушу сактайлы биз менен тыгыз иштешкендер бар. Аларга рахмат айтып кетчү. Биздер ушул жаратылышты чоң сактайлы деп айтам. Өкмөт тарабынан Расул байке айтып кеткен планда көптөгөн пункттар иштелип чыккан. Бул абдан маанилүү пункттар. Анткени муну ведомстволор аралык чоң комиссия иштеп чыккан. Учурда бул пункттарды аткарууда каржы маселеси гана көйгөй жаратууда. Ал эми ар бир жаран дагы ошо өкмөттү карап отура бербей эле өзүнүн салымын кошуш керек. Мисалы, жаңы конуштарда же салып аткан микрорайондордо жакшыландыруу маселеси, ошол эле автоунаа маселелери. Азыр ар бир жаран бирден автоунаа айдап жүрөт да, мисалы. Туурабы? Эгерде коомдук автотранспортто өнүктүрсөк, ошону пайдалансак, эгерде потребность боло турган болсо, ал дагы өсөт да. Ошо ар бирибиз бирден автоунаа айдабай, жанагы вместительный чоң коомдук транспорттарда жүрсөк. Андан тышкары ошо газдаштыруу же электр энергиясы менен камсыз кылууга чейин өзүбүздүн бир салымыбызды кошуп, үйлөрдүн жана теплоэффективность деп коет, изоляциябызды туура салып, же жанагы от жагуучу печкаларыбыздын эффективдүүлүгүнө көңүл бурсак, алар ошо туура эмес болгондуктан көп заттарды чыгарат да. Аягына чейин күйүп бүтпөгөндүктөн, керектүү температура сакталбагандыктан, например, булгануу көбүрөөк да. Эгерде ошо бир профессионалдуу эксперттер сунуш кылган печкаларды орното турган болсок, бул да биздин салымыбыз болот да. Ар бирибиз кайдыгер карабай аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Мен коллегалар айткан сөзүнө кошулам. Эң биринчиден айткан коомдук уюмдар деген комиссия иштеди. Коомчулук уюмдардан өзүнүн салымын кошуш керек.
өзлөрү мына, пожалуйста, бул площадкадан деле мына сиздерге ичинарага өзүнүн сунуштарын берсе, анан мындан тышкары бизде Кыргызстанда өтө көп эксперттер бар. Ошо алар күтө бербей, өзүнүн салымын мындай чакырат, анан дебей эле өзүлөрү деген ушул площадкага сунуштарын берип, активдүү кошулуп, өзүнүн сунуштарын бере берсе, мына Мерим абдан туура айтты. Жаңы технологиялар, жаңы печкалар, газга чейин эле, электроэнергияга чейин толтура альтернативный источниктер бар. Кара труба менен помещение отапливать эткен крыша коюп коюп деген бар. Жерден жылуулук чыгарып өзүнүн технологиясы бар. Ошолорго кошулуп туруп сунуштаса бизнес структураларга ошоно деген шаарыбызда деген могу көмүрдөн тышкары үйлөрдү жылыткан табияттын энергиясын алган технологиялар бүгүнкү күндө бар. Мен айтарым, ошол комиссиянын жыйынтыгы буюрса деп турам, быйылкы могу межведомственный группа түзүлүп, ошол жерде эксперттерди аралаштырып, общественный организацияда жеке эксперттерди аралаштырып, бир чоң чечимге келгендей бир уюштурганга биз улуттук платформанын атынан бир салыбызды кошобуз дегендей эмеде иштениште мен турам. Бирок демек активдүү катышып, уялбай мисалы могу шаарда жүргөн могу проект, бирөөндүн проектисине деген эл канча көбүрөөк катышат. Мен айткам, Португалиянын ар бир шаары деген өзлөрүнүн жарандары катышып өзүнүн программасын түзүп алып да устойчивость городов. Кайсы жерге отель куруш керек, кайсы жерге кандай эмнени колдонуш керек деп туруп 26 шаар өзүнүн эмесин программасын кабыл алып, ошолор жаранды өзлөрү аткарып жүрөт экен. Ошондуктан мен ошону мындай чакырат элем. Биздин жарандар, актив жарандар өтө көп. Туура айтып атат коллегалар. Ошолор кошулуп, бул биздин шаар, бул биздин шаарыбызды өнүктүрүш керек, өскөнгө и адамга комфортно болгондой мен түзүш керек. Биздин аяктап коебуз. Сиз ушундай убакыт таап келип, көйгөйлөр менен биздин көрүүчүлөр менен бөлүшүп, ошо чечкен жолдорду дагы айтып бердиңер, чоң рахмат. Мен айтып кеттим биздин көрүүчүлөргө, биз менен конокто болгон бүгүн тобокелдикти алдына алуу улуттук платформанын секретарь жетекчиси Алмабек Айдакеев мырза, сизге чоң рахмат. Асанбай кызы Мээрим, Кыргыз гидрометтин директорунун орун басары, чоң рахмат келип бергениңизге. Анан эң негизгиси мамлекеттик экотехник инспекциянын өнөр жай жана экология көзөмө боюнча башчысы Жусупов Расулбек Токонович, чоң рахмат келип бергениңерге. Анан мен сиздерге ушу менен силер менен коштошуп дагы бир жолу айтып берем, кайбирин жылбай балта чаппай, ошо экологиябызды көп сактайлы, активдүү катышайлы, жана пластикти көп колдонбой, тыюу салганга дагы ошолор дагы түтүн менен абыбызды жоготуп атат. Ошол нерселерге чакырып коелу. Силерге көрүп убактыңар бурганыңарга чоң рахмат. Аман болгула, бар болгула. Кийинки көрүшкөнгө чейин жакшы калгыла.